Үмүт Надежда балдар реабилитациялоо борбору көп жылдан бери ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды камкордукка алып, тиешелүү билим берип, кесипке үйрөтүп келет. ТИКа Түрк кызматташтык жана координация агенттиги өзгөчө балдар менен иштеген борбордун бир мекемесин оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө жардам берген. Бул жерде балдар иштешет. Бул жакта корчак бар. Эмгек сабактары бар. Музыка сабактары бар, өздөрүн саморазвитие деп коет да, өздөрүн кийин жашоого, улантканга чоң жардам бул жерде. Кыргызстанда өтө көп мындай балдар билинбеген менен жардамдарды жакшы беришет. Бизде атайын окутат, Вальдорфская школа деп коет. Өздөрүн мындай жашоого, улантканга чоң жардам берет. Аталган агенттик ошондой эле Аплифт коомдук фондуна материалдык колдоо көрсөткөн. Атайын жайга Бишкек шаарынан жана райондордон ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар келип турушат. Бул жерде майып балдар үчүн заманбап атайын спорттук жабдыктар орнотулуп, ыктыярчылар атайын сабактарды өтүшөт. Наш общественный фонд Аплифт. Биздин негизги максат ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, алардын ата-энелерин ар тараптан колдоо. Маселен, жуманын ар күнү балдар ата-энелери менен бирге бул жерге келип, жабдыктардын жардамы менен көнүгүүлөрдү жасашат. Ошондой эле ата-энелер үчүн психологдун катышуусунда атайын окутуулар жүргүзүлөт. ТИКа уюму бизге жөн гана жабдыктарды белек кылбастан, балдарга келечекке чоң үмүт дагы берди десем болот. Преобразили вот такой вот прекрасный. Негизинен мамлекет мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга колдоо көрсөтүп, алардын окуусуна, жашоосуна, эмгектенишине шарт түзүп, укуктарынын сакталышын камсыздоого умтулуп келет. Ал эми бул уюмдардын, кайрымдуу жарандардын көмөгү өзгөчө балдардын коомго толук кандуу аралашуусуна дагы шарттарды түзөт. Автандил Бактыбеков, Жумой Исманалиев, СТВ.